Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин окутуу жана автомектептерин бүткөндүгү тууралуу жасалма күбөлүктөрдү даярдоо менен алектенген туруктуу кылмыштуу топ аныкталды. Все түштү да, брат, карап койдум. Все, эми брат, сага ишенip неметип атам, эми Руслан ишеничтүү бала деген атышым мен да рисковый этет. Азыр мен тиги шеф менен сурадым, неме депчи. Bir ayda бүтүрө турган барбы, бүт болсо үстүнө кош берет экен, бир 10 миң сомдой деп айттым. Азыр жооп берсе айтам сага. Сен деген так, автошколдун внутренний экзаменине 5-inde киресиң. 5-сентябрь экен, жаңы эле айтты ошентип багачы. 5-сентябрь экенсиң. Экисине келип, экисине келип, как раз 2 күндө тиги автошколдун экзамендери бар да, тиги внутренний вожденияны элен бүтүрө бересиң да. 5-inde документтерин аласың, анан грейс барып тапшырасың экзаменди. Assalamu alaikum, Beku кандайсың деп соктор иштер. Мен Кыргызстанга келдим бүгүн. Антети справка өткөндө бүтпөй калыптыр да. Ошонун акча менен бүтүрсө болобу, тааныштар бар же эртең барып эле өтүп коеюнбу? Эртең кетирсем, кийинки жума 4-жума даяр болот да. Эгер сенде эртең убакыт болсо келсең, эмени могу поликлиникадан эле бүтүрүп салабыз да, 1-2 күндө даяр болот да болчу. Изучитель барып тең барып таш кирип саласың. Аталган уюшкан кылмыштуу топтун курамына бир катар жеке автомектептердин директорлору БТ жана МА киргени аныкталды. Алар ортомчу ИТ жана башка адамдар аркылуу Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн жарандардан Мбанк электрондук капчыгы аркылуу 40 миң сомдон 120 миң сомго чейин мыйзамсыз акча каражаттарын алышкан. Ошол эле учурда угармандардын иш жүзүндө катышуусуз айдоочуларды даярдоо боюнча окуудан өткөндүгү тууралуу жасалма документтерди даярдап беришкен. Акча каражаттарды алгандан кийин кылмышка шектүүлөр жарандарды мамлекеттик порталга жасалма түрдө каттап, жол кыймылынын эрежелерин теориялык окуудан жана практикалык айдоодон өткөздөн автомектептерин бүтүргөндүгү тууралуу күбөлүктөрдү беришкен. Бул өз кезегинде айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамендерге кирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Жыйынтыгында бир гана ортомчу аркылуу 244 угарман автомектептерине мыйзамсыз кабыл алынып, алардан жалпы 2.760.850 сом өлчөмүндө акча каражаты алынганы аныкталды. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379-беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмыштуу ишмердүүлүктүн уюштуруучулары ИТ, МА жана БТ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө айдоочуларды окутууну каттоо боюнча 200 журнал, автомектептеринин бүтүргөндүгү тууралуу 160 күбөлүк, 264 ар кандай документ, 8 электрондук маалымат сактагыч, ошондой эле 40 даана ок дарысы бар, 1 даана аңчылык мылтык алынган. Алынган бардык буюмдар кылмыш иши боюнча далил буюмдар катары таанылды. Мындан тышкары чет өлкөлөрдөн алынып келген транспорт каражаттарына тиешелүү каттоо күбөлүктөрүн жана транзиттик номер белгилерин жасалмалоо каналы да аныкталды. Тергөө иштери уланууда.